Мугалимдерди кордогон балдардын ата-энесине айыппул салынабы? Агартуу министрлиги 13 февралда мугалимдерди мазактоо үчүн жоопкерчиликти күчөтүү жана ашыкча бюрократиялык жүктү азайтуу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документте мыйзамдын максаты педагогдордун укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, алардын кесиптик ишине тоскоолдук кылган укук бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөтүү экени белгиленген. Министрлик мугалимдердин жарымынан көбү окуучулар жана алардын ата-энелери тарабынан куугунтукка ал тургай түздөн-түз зомбулукка кабылаарын, мындай учурлар кесиптик чарчоого жана кадрлардын кесиптен кетишине алып келгенин билдирет. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде педагогдор ар кандай ведомстволор үчүн статистикалык маалымат чогултууга, кагаз отчетторду даярдоого жана мыйзамдарга каралбаган маалыматтарды берүүгө аргасыз болуп жатканын айтылат. Министрлик мындай талаптар кошумча административдик басым жаратып, коррупциялык тобокелдиктерге алып келерин белгилеген. Мыйзам долбоору колдоо тапса, укук бузуулар кодексинин педагогикалык кызматкерлерге карата сыйлабастыктуу көрсөтүү беренесине өзгөртүү киргизилет. Ага ылайык мугалимдик кызмат учурунда кемсинткен жеке жактарга айыппулду 5000 сомго чейин жогорулатуу каралган. Ал эми окуучу мугалимге сыйлабастык көрсөтсө, анын ата-энесине же мыйзамдуу өкүлүнө эскертүү же 10 000 сом айыппул салынат. Ошондой эле ушул кодекске мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмунун педагогикалык кызматкеринин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу аталышындагы жаңы берени киргизүү сунушталууда. Бул мугалимдерден мыйзамда каралбаган отчетторду талап кылууга жана негизсиз текшерүүлөр жүргүзүүгө тыюу салууну көздөйт. Бул берене боюнча күнөөлүү деп табылган жеке жактарга 5000 сом, ал эми кызмат адамдарына 10 000 сом айыппул салынат. Бул мыйзам бузуу 1 жыл ичинде кайра кайталанса, жеке жактарга 10 000 сом, ал эми кызмат адамдарына 20 000 сом айыппул салынат.